Өнүгүү прогресс фракциясыны референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорунун авторлору арасында жок. Бул туурасында Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин бүгүнкү отурумда белгилүү болду. Комитетте Конституцияны өзгөртүү тууралуу документ талкууланып, анын өзгөрүүсүнө макулдук берген фракциялар долбоордун акыркы вариантында сунуштары эске алынбаганын көрүп тарс жарылышты. Дагы талаш жараткан комитет отурумунан Бурулай Пусурманкуланын материалы. Конституцияны өзгөртүү үчүн референдум күнүн белгилеген документке 3 фракция лидерлеринин колу коюлган. Алар КСДП, Кыргызстан жана Республика Ата Журт фракциялары. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев ал жана анын партиялаштары башкы мыйзамды өзгөртүүдөгү элдик добуш берүү күнүн белгилөө жөнүндө долбоордун биринчи вариантын колдогонун, бирок 23-сентябрдагы кийинчерээк жарыяланган документке анын колу коюлбаганын айтты. 29 берененин ичинен 26-га биз фракциянын жыйынында биз макул болдук, бирок 3 беренеге биз макул болгон жокпуз. Ошон үчүн биз акыркы чечим чыгарган жокпуз. Ошондуктан биз кол койгон жокпуз акыркы вариантка. Бактыбек жана коопсуздук кеңешке катышканда сиз кол бергенсизби бул реформаны? Жок, мен катышкан жокмун. 4-июлдөгү мен катышкан жокмун. Регламент боюнча сүйлөп атабыз. Референдум жөнүндө аз киргизели деп атабыз. 10 күн деген талап бар. Бузайлык десек, анда ошону бузайлык анда. Бу бир. Экинчи, урматтуу депутаттар, жоопкерчилик. Мен бүгүнкү күн тартиби үчүн мен добуш бербейм. Бул жерде так жазылып турат. Бул мыйзам киргизилди. Асе Сөзбековна. Эч мындай эмоция калтырбай, так регламентти карасак, урматтуу депутаттар, эртең жооп беребиз. Конституциялык палата өзүнүн корунтуусун бергенден кийин, эгерде терс берсе, анда биз карабайлык. Жөн эле убакытты, жөн эле элди, жөн эле депутаттарды кыйнабайлык. Конституция палатанын өзүнүн корунтуусун бергенден кийин, андан кийин отуруп талкуу жүргүзөлүк. Биздин фракция ар бир берене боюнча талкуу жүргүздүк. Биз да добуш бергенде 29 берененин ичинде биз ар бир беренеге биз добуш беребиз өзүнчө. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, биз тарыктагыла турган жумуш жасап атабыз. Бул жерде конституцияны бул карап атабыз. Бул устав эмес бир осонун. Бул жөнөкөй бир жобо эмес. Бул партиянын уставы эмес, урматтуу депутаттар. Бул конституция. Ошон үчүн биз так кетсек, анда конституциянын негизинде эч кимден да бир сөз укпай, өзүңөр билип, регламент негизинде добуш бергиле, урматтуу депутаттар. Рахмат. Белгилей кетсек, референдумду белгилөө тууралуу талаштуу документ менен кошо башка да маселелер чыкты. Мыйзам долбооруна эс алуу күнү экенине карабай, өкмөттүн тез арада чечим чыгарып бериши Жогорку кеңештин регламентин бузуу болуп эсептелет. Ошондой эле коомдук талкуу болбой, түрдүү экспертизалардын өтпөгөнү, долбоорго демилгечи депутаттардын тизмеде жоктугу. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-статьясынын 3-пунктунда референдум өткөрүүнүн тартиби, референдумга коюлуучу маселелердин тизмеги конституциялык мыйзам менен белгиленет деп өзгөчө тартип бар экендигин, ал өзгөчө атайын мыйзам менен кабыл алынышы керек экендигин бул жерде тактап айтылган. Бүгүн да референдум жөнүндө мыйзам бар. Бирок ал бул конституцияга туура келбейт. Ал референдум боюнча мыйзамда президент жеке өзү дайындайт деп турат. Ошондуктан референдум жөнүндө мыйзам кабыл алынмайынча референдумду жарыялоо боюнча мыйзам киргизилиши мүмкүн эмес. Ошол жаңы мыйзамдын негизинде ким демилгечи болот, алар кандай тартипте киргизет, кандай мөөнөттө каралат, ушуга окшогон өзгөчөлүктөрү ошол мыйзамда аныкталыш керек. Анан ал мыйзам жок туруп эле референдум жарыялайбыз деген бул конституцияга туура келбей калат деп эсептейм. Кыргызстан фракциясы референдум жөнүндө мыйзам долбоорун колдогонун, бирок алардын сунушу кирбей калганын күтпөгөнүн айтышты. Предложенияларыбыз бар эле. Жок, мен өзүмдүкүнө таппай койдум. Алар боюнча кандай чечтиңер? Же алар болсо жөн эле калкалдуу сөз боюнча эле же эмне? Макул болгон фракциялардын сунуштары эске алынбай калып, таң калгандарга Чолпон Жакупова кошулуп, мамлекет башчынын азыркыдай жардамчылары менен душманды алыстан издеп кереги жок деди. Вот при таких помощниках главы государства, да, врагов не надо.
Алар аны ар бир кадамында туура эмес иштерди жасап жатышат. Президенттин аппаратынын башчысы Фарид Ниязов Конституцияны өзгөртүүнү депутаттар иштеп чыгып, президенттин аппаратына келгенин мойнуна алган. Бирок мыйзам боюнча президенттин аппараты мыйзам демилгечи боло албайт. Демек, ал факт жүзүндө өзүнүн аракети мыйзамсыз экенин мойнуна алган. Конституцияны өзгөртүүнүн долбоору 3 ирет жарыяланды. Бирок акыркы вариантты ким иштеди? Сиздер айтып жатасыздар. Эксперттик группа сунуштарды кабыл алып, кээ бирлерин алган жок деп. Бирок аларга акыркы чечимди кабыл алууга ким уруксат берди? Ошол фамилияларды айтсаңыздар, баары өз ордуна келмек. Есть все соответствующие документы, экспертиза есть. Ну, я уже устал повторять. Одно и то же. Вы раздавали? Сейчас кто, экспертная группа, фамилию вам дадут сейчас в руки. Пожалуйста, дадут, да. Давай анын барын токтотолу. Бир консенсуска келели. Конституциянын 60 статьясында жазылып турбайбы? Мен расмий тилдегисин айтып берейин. Президент олицетворяет единство народа и государственную власть. Болду, мындан ёмк айтылган сөз жок. Долбоор коомдук талкууга алынбаганын бул чоң ката экенин Жарандык коомдун өкүлү Динара Ашрахунова да айтат. Конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитет, мамлекеттик түзүлүш боюнча комитет ушул процедуралардын бузулганына карабастан карайбы бүгүн, добушка салабы же жокпу дегенде, ошол жерде жаңы келген Асел Кудуранова төрайымы эчтеке деп жооп бере алган жок. Мыйзамга ылайык референдум өткөрүү тууралуу конституциялык мыйзамга депутаттардын 3/2 же 120 эл өкүлүнүн 80ден кем эмеси демилгечи болушу керек. Өнүгүү прогресс менен кошо мыйзам долбооруна ата мекен бир бол фракцияларынын лидерлери да кол койгон эмес. Канчалык катуу талаш болбосун, жыйынтыгында комитет мүчөлөрү долбоорду колдоп, палатанын кароосуна жиберишти. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.